Бейиш нуру. Жүрөктөр Аллах дестегенде гана тынчтык табат. Динге ишенген адамдардын башка адамдарга караганда психологиялык жана физикалык ооруларга каршы чыдамкай болоору, ошондой эле ооруган учурда айыгып кетүүгө оң позитивдүү карап, бул багытта дагы да эрктүү болоору байкалган. Секулярдык психологдор мындай көрүнүштү жалпысынан психологиялык таасир деп белгилеген. Ал дегени Кудайга ишенген адамдардын маанайы жаркын болуп, ошол эле кезде ошол жакшы маанай ден соолукка да жакшы таасир берет деген сөз. Албетте, бул айтылгандардын көп туура жактары бар. Эгер аны тема катары изилдей келсек, анда бир топ таң калаарлык натыйжаларга күбө болобуз. Маселен, Аллахка болгон ишеним кандай гана шаттык маанай болбосун, алардын баарынан жогору турат. Бул нерсе жөн эле кур сөз эмес. Аны төмөнгү байкоолордон билсек болот. Харвард медицина факультетинин профессору Херберт Бенсон диний ишеним менен физикалык дененин ортосундагы байланышты көпкө дейре изилдеп чыккан. Изилдөөнүн соңунда өзгөчө натыйжаларга ээ болгон. Бенсон өзү динсиз киши болгонуна карабастан Аллахка ишенүүнүн жана ибадаттардын адамдын саламаттыгына башка эч бир нерседе кездешпей турган оң таасир берээрин ачыкка чыгарган. Бенсон бөлөк ишенимдер Аллахка болгон ишенимчилик акыл эске, тынчтык, бейпилдик алып келе албайт деген жыйынтыкка келген. Эми ушул жерден адамдын руху менен денеси арасында кандайча мынчалык байланыш бар деген суроо жаралбай койбойт. Албетте, рух менен дене ортосунда ажырагыс байланыш бар. Муну секулярдык Олимпос Бенсондун изилдөөдөн кийинки таянак сөздөрү далилдеп турат. Эң кызыгы, Бенсон аягында инсандын денеси менен акыл эси Аллахка ыйман келтирүүгө ылайыктуу даярдалган деген сөзүн айткан. Медицина илиминин жылдар өтүп акырындык менен байкай баштаган бул чындыкты Куран жүрөктөр Аллахты зикир кылганда, эстегенде гана тынчтык табат деп бул сырды эчек айтып койгон. Аллахка ишенген, ага дуа кылган, ага таянган адамдардын башка адамдардан урхий жактан да физикалык жактан да саламаттуу болоорунун себеби бул анын жаратылышына шайкеш аракет кылгандыгында жатат. Ал эми адам баласынын табиятына тескери болгон философия менен системалар болсо адамдарга үзгүлтүксүз кайгы, муң, кыйынчылык алып келип, маанайын чөктүрүүдөн бөлөк эч нерсеге жараксыз. Дүйнө жүзү боюнча эң көп суицид катталган өлкөлөр булар Япония жана Түштүк Корея. Жашоо шарты эң жакшы өлкөлөр да ушул өлкөлөр. Атеистердин көптүгү боюнча да ушул эки өлкө алдыда турат. Эң аз суицид катталган өлкөлөр болсо мусулман өлкөлөрү болуп саналат. Ошол эле кезде бул мусулман өлкөлөрүнүн жашоо шарттарын Япония менен Түштүк Кореяга салыштырып болбойт. Ушул статистика далилдегендей, адам 1000 шарты жакшы жашоодо жашаса да, эгер ишеними жок болсо, баары бир жашоосу тозокко айланат. Атүгүл Европадан мусулман өлкөлөрүнө саякаттаганы келген туристтер да таң калып, бул жердеги кара картаңдар да жылмайып жүрүшөт экен деп айткан. Ооба, азыр айылга барып бир карыя менен учурассаңыз күлүп учурашат. Өмүрү бүтүп баратса да позитивдүү, жаркын маанайда жашап келгенин байкайбыз. Жүрөгүндө үмүтсүздүк жок. Ал эми Европанын карыяларында, карыяларды кое тур атүгүл жаштарында да стресс, депрессия оорулары күч алган. Өлгөндөн кийин жок болуп кетем деген коркуу менен жашагандыктан, аларда бул дүйнөнүн рахаты да жок. А биздин аксакалдарыбыз өлгөндөн кийин түбөлүктүү жашоо бар деген ишеним менен жашагандыктан, жүрөгүндө кыжаалатчылык жок. Мынакей, ыйык Куран 1400 жыл мурун бактылуу жашоонун сырын айтып, анын чарасын да көргөзүп кеткен. Биз айласын таппай убару болгон маселелердин жообун оңой эле чечип койгон. Бул Курандын мужизасы эмей эмне? Курандын дагы бул өңдүү мужизалары абдан көп. Болгону биз аны көрө албай, биле албай жатабыз. Эгер динибиз көргөзгөндөй жашаганыбызда көп көйгөйлөрдөн эчак кутулмакпыз. Аларды ойлоп, кыйналып кысталмак эмеспиз. Куран табиятыбызга эмне пайда, эмне зыян, ошондой эле канткенде бактылуу жашап, канткенде бейпил өмүр сүрүү керек экендигин баарын түшүндүрүп кеткен. Биз анын көргөзгөн жолу менен жашасак, ошондо бактылуу жашайбыз. Көйгөйлөрдөн кутулабыз, жүрөгүбүз тынч, ден соолугубуз аман, оору сыркоодон алыс болобуз. Ролик Рисале-и Нур аттуу Курандын тафсиринин маанисинен алынды.
бейиш нуру.